Аялыңыздын намекторун түшүнүңүз, белгилерин түшүнүңүз. Күйөөсүнө бирдеке сүрөттүн жана жакшы экен, же мына спортивка жакшы экен, же жөн эле сүрөттөрүн жөнөткөн болсо, же бир идишин сүрөтүн жөнөтүп койду. Зор экен деп баягыдакай нравится-сын басып койбоңуз. Ал деген ошону каалап атам, ошону алып бер деген маани. Бир аксакалдар дагы азыр соцсеттерде жакшынакай колдонуп калышты. Ата баласыга 3 баласы бар экен, балдарга баягыдакай коон дарбыздардын эмесин жөнөтөт экен. Анан келди чоң баласы, сонун экен, дарбызга сөз жок дейт экен да. Анан экинчиси дагы лайк басат экен, биринчи баласы дагы лайк басат экен. Сонун экен, сонун жакшы дарбыздар экен деп. Үчүнчүсү баласы дарбыз алып келип ата-энесине жедирет экен да. Биринчи, экинчи баласында парасат жок. Үчүнчүдө парасаты бар да. Ошондой сыяктуу эле аялыңыз кээде бир нерсени учун чыгарат, же бир нерсенин сүрөтүн жөнөтөт, ал деген ошону алып бер, ошону кылып бер, мен ошол нерсени үмүт кылып атам, каалап атам дегени. Ошондой экен. Эсепке алыңыз нерсени. Парасаттуу болушка аракет кылышыбыз керек. Ата-энебизге, жакындарыбызга, бир туугандарыбызга, эже карындаштарыбызга бардыгына парасаттуу болушубуз керек.